Айыл чарбасында дүң өндүрүү 395,6 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 106,3%ды түздү. Анын ичинде өсүмдүк өстүрүү 10,3%га көбөйдү, мал чарбасында бул өсүш 3,15% катталып турат. Бүгүнкү күндө республика боюнча дан эгиндерин жыйноо 599,5 миң гектар аянтында жүргүзүлдү. Мунун ичинде буудай 2023 жылга салыштырмалуу 37,8 миң гектарга жерден көп жыйналды. Түшүмдүүлүк гектарына 29,2 центнерден алынды. Же 2023 жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 9 центнерге көп болуп жатат. Кызылчанын өндүрүү тармагында кант кызылчасы боюнча мамлекетте жолго коюлган системалуу иштердин натыйжасында түшүмдүү болду. Кант кызылчасы 13,2 миң гектарынан жыйналды. Орточо түшүмдүүлүк гектарына 842,2 центнерди түздү. Бул 2023 жылга карата 241,4 центнерге жогору. Дүң жыйыны 842 миң айтылгандай тонна түзүп, бул 2023 жылга салыштырмалуу 241,10 миң тоннага көп. Бул көрсөткүчтөр 120 миң тонна кант өндүрүү мүмкүндүгүн берет. Бул өлкөнүн ички керектөөлөрүн толугу менен канааттандырылат жана мындан ары ушул позицияны сактап, узак мөөнөттүү туруктуу натыйжаларга жетишүү гана эмес, экспортко чыгуу үчүн да өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүшүбүз керек. Кыскасы, агрардык сектор тарабынан ички дүң продукцияны түзүүгө салымы 0,6%дан пункту түзүп, ички дүң продукцияны өндүрүү түзүмүндөгү салыштырма салмагы 8,6%дан ашты.